Саламатсыңарбы балдар? Саламатсың ба, Элиза? Кутмандуу күнүңөр менен. Саламатсың байдар? Манайыңар кандай? Сабакка бардыңар даярсыңарбы? Байланышка чыктыңарбы бардыңар? Рамазан саламатсыңбы? Ооба дейт. Жакшы балдар. Агахан, саламатсыңбы? Сабакка даяр болсоңор, сабагыңызды баштайбыз балдар. Сабакты баштаардын алдында гана биз силер менен жаңылмачты кайталап алалы балдар. Көп көпөлөп өтөт. Көп көпөлөп өтөт. 4 көпөлөп бөлөп өтөт. Кана баарыбыз чогуу окуйбуз балдар. Бул көпөлөктөр жөнүндөгү жаңылмач экен, Көп көпөлөп өтөт. Көп көпөлөп өтөт. 4 көпөлөп бөлөп өтөт. Дагы бир жолу көп көпөлөп өтөт. Көп көпөлөп өтөт. 4 көпөлөп бөлөп өтөт. Бул жаңылмачты эстеп алганга аракет кылгыла балдар, Дептериңерди ачып бүгүнкү числону жазгыла балдар. Бүгүн 14 октябрь, класс иши. Бүгүнкү сабактын темасы Кыргызстан боюнча саякат улантабыз. Бүгүн биз сабакта силер менен текст менен иштейбиз. Тексттин аталышы Кыз күйөө. Кыргызстан боюнча саякатыбызды улантабыз. Өткөн сабакта биз силер менен Кыргызстандын кайсы жерлери боюнча сүйлөштүк эле? Соңкөл, Баткендеги Айгүл гүлү тууралуу, Бурана, Арстанбап токой жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бүгүн ушул теманы улантып, биз силер менен Кыз күйөө деген уламыш тууралуу сүйлөшөт экенбиз балдар. Теманы жазып алдыңарбы? Сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабакта биз силер менен эмне кылабыз? Текст менен иштейбиз, мазмунун түшүнөбүз, тапшырмаларды аткарабыз, өз алдынча иштөөгө үйрөнөбүз, жаңы сөздөрдү өздөштүрүп, сүйлөшүүдө колдонобуз, туура так айтууга көнүгөбүз, ой жүгүртөбүз, тилибизди жатыктырабыз, сөз байлыгыбызды өстүрөбүз балдар. Биз силер менен Кыз күйөө жөнүндө уламышты окуйбуз дедик, балдар. Ана бул жерде суроолорго жооп берели. Борбордон Ысык көлгө бара жаткан жолдо Боом капчыгайынын ичинде Кыз күйөө деген жер жөнүндө уктуңар беле? Уктуңар беле балдар? Ысык көлгө кетип баратканда Боом капчыгайында Кыз күйөө деген жер бар, Агахан? Туура, ооба дейт. Эмне үчүн ал жер ошентип аталып калган деп ойлойсуңар? Эмне үчүн ал жер ошондой аталып калды экен? Маалыматыңар барбы, балдар? Вот по дороге на Ысык-Куль, когда вы едете, есть местность Кыз күйөө. Кыз күйөө — это жених и невеста, да, переводится. Ана бул жерде көлгө бараткан жолдо мына Кыз күйөө деген жер бар экен. Ал жөнүндө биз уламышты бүгүн окуйт экенбиз. Ага чейин Кыз күйөө жөнүндө уккандар барбы деп атат? Уктасыңар, балдар? Эмне үчүн ал жер ошентип аталып калган деп ойлойсуңар? Силердин оюңар кандай? Эмне үчүн ошо Кыз күйөө деп аталып калды экен? Андан ары улантып, биз силер менен уламышты окуудун алдында сүрөттөр боюнча сүйлөм түзүп көрөлү, балдар. Ооз-2. Сүрөттөр боюнча 3-4 сүйлөм түзгүлө. Кана сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Бул ошо биз окуй турган уламышка байланыштуу сүрөттөр экен, балдар. Кандай сүйлөм түзсөк болот? Биринчи кимди көрүп турасыңар? Экинчи сүрөттө кимди көрүп атасыңар? Үчүнчү сүрөттө кимдерди көрүп атасыңар? Кызды көрүп атасыз, биринчи сүрөттө. Сүйлөм түзгөнгө аракет кылалы, балдар. Биринчи сүрөт боюнча
Болуптур бала же жигитти көрүп атабыз экинчи сүрөттө. Үчүнчү сүрөттө кишилерди көрүп турабыз. Сүйлөм түзгөнгө аракет кылып көрөлү. Оозеки эле сөз балдар. Бектур кыргыздарды көрүп атам дейт. Жакшы. Биринчи сүйлөм боюнча. Биринчи сүйлөм Бектур тойду көрүп атам дейт. Жакшы. Үчүнчү сүрөттө тойду көрүп атыптыр Бектур. Жакшы. Биринчи сүрөт боюнча сүйлөм түзүп көрөлү. Кана. Бул эмне болгон кыз деп ойлойсуңар? Кандай кыз деп ойлойсуңар? Кана. Кыз сулуу кийим кийиптир дейт Кутман. Азаматсың. Кыз улуттук кооз эмес. Кыз өзү сулуу, бирок кооз кийим кийиптир, Кооз кийим, кыз кооз кийим кийиптир дейт. Кутман. Жакшы. Агахан сулуу дейт. Бирок сүйлөм түзүш керек, Сулуу эмес, сулуу. Кыз кооз кийим кийиптир. Экинчи сүрөттө жигит. Жигит жөнүндө кандай сүйлөм түзсөк болот? Кана. Нурел сулуу кыз дейт. Жакшы. Экинчи сүрөткө өттүк балдар. Акылдуу бала. Дагы сүйлөм түзө турган болсок. Бул жигит кимге ашык болуп калат? Мисалы. Кыз жигит кызга ашык болуп калат экен, жигит кызга ашык болуп калат экен. Жакшы кийим кийип алыптыр дейт Нурел. Жакшы болуптур. Үчүнчү сүрөт боюнчачы балдар. Үчүнчү сүрөт боюнча кандай деп ойлойсуңар? Жигит аты менен жайлоого барыптыр дейт. Жакшы, азаматсың. Аймен. Бул жерде болсо кыздын атасы кандай киши болот? Мисалы үчүн. Кыздын ата энеси бай кишилер экен, Бул жерде жайлоону көрүп турасыңар. Жайлоодо той болуп жатат дейт. Жакшы балдар. Кыздын атасы бай болгон экен, же болбосо илгери бир бай болуптур. Анын кызы абдан сулуу экен, жалгыз кызы болгон экен. Ал кызга эмне? Жигит ашык болуп калат экен деген сүйлөмдөрдү түзсөк болот, балдар. Жакшы. Андан ары эми уламышка көңүл бурабыз, балдар. Уламыш менен таанышкыла дейт. Биз уламыш менен таанышалы. Уламыштын аталышы кыз күйөө дедик. Кыз күйөө, жених и невеста. Ошол кыз күйөө эмне үчүн кыз күйөө болуп аталып калган жердин аты? Ошону азыр биз силер менен чогуу окуп эмне кылабыз? Билебиз. Илгери бир бай болуптур. Баарыбыз чогуу окуйбуз. Анын жалгыз кызы бар экен. Кыздын сулуулугуна ай менен күн да суктанышчу дешет. Кызды малай жигит жактырып калат. Кыздын атасы экөөнүн үйлөнүшүнө каршы болгондо, кыз жигит качып жөнөшөт. Бай алардын артынан куугунга жигиттерин жиберет. 2 жаш бир бийик тоого чыга качышат. Бирок куугунчу жигиттер алардын изин байкап калышып, кармаганга жакын эле калышат. Куугунчулар эми жетип кызды кармай турган болгондо, колдорун бекем кармашкан кыз жигит тоодон кулап кетишет. Алардын сүйүүсүнөн тоо 2ге бөлүнүп кетет. Эгерде тоонун чокусунан караса, бул тоо жүрөккө окшош болуп көрүнөт дешет. Бул жердин эмне үчүн кыз күйөө деп аталып калышынын себеби ушундай дейт балдар. Эмнени түшүндүңөр? Бул тексттен эмнени түшүндүңөр балдар? Эмне жөнүндө экен? Кыздын атасы кандай киши экен? Кана, Темирхан, эчтеке түшүнгөн жоксуңбу кана? Кыздын атасы бай болуптур дейт, анын жалгыз кызы экен кыз. Кыз абдан сулуу дейт. Бирок анда кандай жигит жактырып калат экен? Мына суктан, любоваться, малай, слуга, каршы, против, үйлөн, жениться, куугунчу, отправившийся в погоню, из деген след. Бул сөздөрдүн котормосу. Анда биз
уламышты которып көрөлү, балдар. Давным-давно жил один богатый человек. У него была единственная дочь. Она была неземной красоты. Даже любовались, не только люди любовались ее красотой, и луна, даже солнце любовалось. Но девушку влюбляется бедный парень, да? И девушка тоже в него влюбляется. Но хотели они пожениться. Но их женитьбе отец дочки против был, да? И тогда они решили, что сделать? Сбежать. И сбежали в горы. Тогда отец девушки отправил за ними погоню, своих джигитов отправили. Тогда догнали девушку и парня, и джигиты хотели схватить, да, их. Тогда они что сделали? Взявшись за руки, они сбросились с горы. И вот тогда гора... Что было с горой тогда? Тоже разбилась гора на две части и приобрела форму как разбившее сердце. С тех пор это место называется Кыз-күйө дейді. Кыз-күйө. Ушул жер, ушул күнгө чейин до сих пор мы называем эту местность Кыз-күйө. Бул ушул уламышы Кыз-күйө деген жердин аталышы жөнүндө экен. Бул эмне дейт? Болгон окуя экен. Ошон үчүн ал жер Кыз-күйө деп аталып калган экен, балдар. Түшүндүңөрбү? Эмне жөнүндө экен? Кыз менен жигит үйлөнүптүрбү? Эмне болуп туралат? Андан ары тапшырмаларды аткарып көрөлү, балдар. Сүйлөмдөрдү мааниси боюнча туура жайгаштыргыла дейт. По смыслу слова расположите предложение правильно по смыслу. Кана кыздын сулуулугуна, кыздын атасы экөөнүн үйлөнүшүнө каршы болгондо 2 жаш 1 бийик, алар жашынганга 1 бийик тоого чыга катышат. Куугунчулар эми жетип кызды кармай турган болгондо алардын сүйүүсүнөн эгерде тоонун чокусунан караса деген биринчи катардагы сүйлөмгө биз мааниси боюнча экинчи катардагы сүйлөмдөрдү жайгаштырышыбыз керек экен. Кыздын сулуулугуна, кана азыр дептериңерге жазып алгыла. Кыздын сулуулугуна эмне кылышчу экен? Кыздын сулуулугуна эмне болот? Ай менен күн да суктанчу дешет. Гысы туура, адеме туура. Кыздын сулуулугуна ай менен күн да суктанчу дешет. Кыздын атасы экөөнүн үйлөнүшүнө каршы болгондо эмне болот экен? Экинчи сүйлөмгө кайсы сүйлөм туура келип атат? Кыздын атасы экөөнүн үйлөнүшүнө каршы болгондо, балдар, эмне кылышат экен алар? Ээси туура, адеме жакшы таап атат азаматым. Кыз жигит качып жөнөшөт. Туура, Данияр, ээси. Ээ туура келет экен. 2 жаш 1 бийик. Анан эмне болот? 2 жаш 1 бийик. Буга кайсы сүйлөм туура келип атат? 2 жаш 1 бийик. Асы туура, адеме. 2 жаш 1 бийик тоого чыга качышат экен, Алар жашынганга 1 бийик тоого чыга качышат. Анан эмне болот? Алар жашынганга 1 бийик тоого чыга качышат. Мында эмне болот экен анан? Тоого чыга качышкандан кийин силерге жардам берейин. Бысы, Бысы. Бирок куугунчу жигиттер алардын изин байкап калышат. Андан ары куугунчулар эми жетип кызды кармай турган болгондо эмне болду? Куугунчулар эми жетип кызды кармай турган болгондо эмне кылышты кыз менен жигит? Высы колдорун бекем кармашкан кыз жигит тоодон кулап кетишет дейт. Туура жооп берди адеми. Азаматтың адеми. Адеми туура жооп берип атат, Алардын сүйүүсүнөн эмне пайда болот экен анан?
Алардын сүйүүсүнөн эмне болуп кетет экен? Алардын сүйүүсүнөн тоо экиге бөлүнүп кетет экен, Алар тоодон секирип кеткенде тоо экиге бөлүнүп кетет экен. Эгерде тоонун чокусунан караса, анда эмне болот дейт? Эгерде тоонун чокусунан караса, Рамазан туура жооп берип атабы? Дсы туура келип атат, Бул тоо жүрөккө окшош болуп көрүнөт дешет. Эгерде тоонун бийик чокусуна чыгып карасаңар, тоо жүрөккө окшоп көрүнөт дейт, Туура балдар. Жазганга жетиштиңерби? Жазганга жетишпей калсаңар, бул китепте бар. Китептин 38 бетиндеги 30-көнүгү. Эми жыйынтыктоочу суроолор балдар, кана. Уламыштын негизги каарманы кимдер экен? Главный герой легенды ким болду? Ким жөнүндө окудук? Уламыштын негизги каарманы кимдер болду балдар? Жених и невеста, же болбосо жигит менен кыз, жигит менен кыз. Дагы анын атасы, жигит жана кыз дейт Кутман, туура, Азаматтын. Байдын кызын кандай элестеттиңер? Как вы представили девушку? Ал кандай экен? Кандай элестеттиңер? Рамазан сулуу дейт, дагы сулуу элестеттиңер, Жакшы. Эмне үчүн кыз жигити менен бирге боло албайт экен? Эмне үчүн бирге болгон жок алар? Эмне үчүн бирге боло албайт экен кыз менен жигит? Почему не вместе они? Жених и невеста. Эмне үчүн бирге боло албайт экен? Анткени эмне болду? Кыздын атасы, анткени балам алай болчу дейт, туура адеми. Кыздын атасы эмне экен? Алардын бирге болушуна эмне экен? Каршы. Анткени Даниярда туура жооп берип атат. Атасы макул болгон жок, колун бербеди, Атасы макул болгон жок. Туура. Ошон үчүн ал экөө бирге боло алышпайт экен. Алар эмне болушту анан? Алар эмне болушту? Атасы уруксат берген жок, экөөнүн бирге болушуна. Алар эмне болушту анан, кыз менен жигит? Кыз менен жигит эмне болушту? Балдар. Кыз менен жигит тоого чыгып, экөө эмне болду? Тоодон секирип каза болушту, Анан тоо жарылып кетет экен, Эмне үчүн алар ал жер кыз күйөө деп аталып калыптыр, балдар? Эмне үчүн? Эмне үчүн ал жер кыз күйөө деп аталып калыптыр? Анткени кыз күйөө ошол жерде эмне болушат? Каза болушат экен, Ошондон кийин ал жер кыз күйөө деп аталып калыптыр, балдар. Үйгө тапшырмасы. Бул суроолорго туура же ката деп жооп бересиңер, Рамазан анткени бала байкуш, бала кедей болчу, туура. Эми үй тапшырмасын түшүнүп алалы балдар. Текстте бир байдын эки кызы болгону чынбы? Кыздардын сулуулугуна ай менен күндар суктанганы чынбы? Ушул суроолорго чын болсо ооба деп жооп бересиңер, калп болсо жок деп жооп бересиңер. Бул сүйлөмдөрдү биринчи эмне кылыш керек? Жазып алып балдар. Чын болсо ооба, калп болсо жок деп жооп берип, дептериңерге жазып мага жибересиңер, балдар. Үй тапшырмасы түшүнүктүүбү? Почтага жиберсеңер болот. Ооба, почтага да жибергиле. Рамазан. Түшүнүктүү, Бул суроолордун баардыгын окуп чыгып, чын болсо ооба деп жооп бересиңер, калп
болсо, туура эмес болсо жок деп жооп бересиңер. Үй тапшырмасы түшүнүктүүбү, балдар? Суроолорду жазып алдыңарбы? Суроолор 38 бет, 31 көнүгүүнү карасаңар, бул силерге үй тапшырмасы болот. Китептен тапсаңар болот, балдар. Элдар, түшүндүңбү? Ооба дейт. Балдар, өткөн сабактагы тапшырманы дагы баарыңар жиберген жоксуңар. Тапшырманы, өткөн сабактагы тапшырманы да жиберебиз. Бул тапшырманы да кошуп мага жибергиле. Предыдущее задание не все отправили, ребята. Задание за прошлый урок. И вот сегодняшнее задание отправьте. Выполните и отправьте. Можете отправить на почту или по WhatsApp, да? Бүгүнкү сабак боюнча суроолоруңар барбы? Суроолоруңар? Нурел жок дейт. Бардыгы түшүнүктүү болду. Үй тапшырмасы түшүнүктүү болду, Суроолоруңар жок. Биз бүгүн силер менен кайсы уламышты окудук? Кыз күйөө деген жердин аталышы эмне үчүн кыз күйөө болуп калгандыгы тууралуу уламышты окудук биз силер менен, балдар. Биз силер менен адабияттан уламыштарды, легендаларды өтүп атабыз, Суроолоруңар жок болсо, үй тапшырмасы түшүнүктүү болсо, балдар, анда сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калгыла, көрүшкөнчө. Кийинки сабак 5-күнү адабият сабагы, балдар.